Паркта трексон кулап бер полиция кызматкери каза болуп, дагы 13 киши жаракат алды. Базар Коргондо 71 жаштагы киши небересин зордуктоого шектелип камакка алынды. Нью-Йорктун мэри ислам тарыхына кайрылып, иммигранттарды колдоду. Өзгөндөгү Аламан улактагы кырсыктар боюнча Манас Ниязов үн катты. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Базар Коргондо 71 жаштагы киши небересин зордуктоого шектелип камакка алынды. Милицияга 34 жаштагы тургун кайрылып, анын 15 жаштагы кызын зордуктаган кишиге чара көрүүнү суранган. Облустук милиция өспүрүмдүн боюна бүтүп калганын маалымдады. Экспертизалар дайындалып, шектүү 2 айга камакка алынды. Ассаламу алейкум, Манас. Алейкум ассалам. Кечээки кырсыктар боюнча бир маалымат берсең. Өзгөндөгү Аламан улактагы кырсыктар боюнча Манас Ниязов үн катты. Белгилүү улакчы жана Достук Көкбөрү командасынын оюнчусу Манас Ниязов өзгөндөгү Аламан улактар тышында орун алган кырсыктар боюнча билдирүү жасады. Улакчы эки кырсык тең оюндан тышкаркы жерде орун алганын, кокустук экенин билдирди. Ал эми улуттук оюн учурунда коомдук тартипти карап берген коопсуздук кызматкерлерине Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрүнө ыраазычылык айтты. Белгилей кетсек, кече 8 февралда Манас Ниязов улдарына той берип, улак тартыш оюнун уюштурган. Оюн маалында 26 жаштагы жигит аты менен сууга түшүп кетип каза тапты. Ошондой эле 25 жаштагы жигит унаасы менен кырсыктады. 4 айда экзаменден өткөндөргө убактылуу айдоочулук күбөлүк берилет. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев 9 февралдан тарта мамлекеттик авто мектептерге курсанттарды кабыл алуу башталганын билдирди. Анын сөзүнө ылайык, авто мектепти онлайн же барып окуса да болот. Бирок айдоочуларды даярдоо боюнча кайсыл аймактарда канча авто мектеп ачылганын тактаган жок. Мындан тышкары 4 ай окуп, экзаменден өткөндөргө убактылуу айдоочулук күбөлүк берилерин кошумчалады. Теориялык сабактар 320 саат болот. 4 айдын ичинде 3-4 курсантыбыз окууга даяр болгон болсо, тест алып, экзамендерге киргизебиз. Эгерде өтүп кетсе, 1 жылга убактылуу айдоочулук күбөлүк беребиз. Күбөлүк алган жаран 1 жылда бир да жолу жол эрежесин бузбаш керек, жол кырсыгына кабылбаш керек. Эгерде эреже бузуп кырсыкка кабылса, күбөлүгү жокко чыгарылат. Окуунун мөөнөтүнө байланыштуу президент тапшырма коюп, убактысын карап көргүлө деген. Биз азыр Европа мамлекеттеринин ыкмаларын колдонуп жатабыз, деди ал. Нью-Йорктун мэри ислам тарыхына кайрылып, иммигранттарды колдоду. Нью-Йорк шаарынын мэри Зохран Мамдани АКШнын иммиграция саясаты тууралуу билдирүү жасап, ислам тарыхындагы миграция маселелерин эске салды. Ал пайгамбар Мухаммаддын Меккеден Мединага көчүшүн айтып, бүгүнкү күндө да чет өлкөлүктөрдү кабыл алуу, аларга түшүнүү менен мамиле кылуу маанилүү экенин белгиледи. Беле кетсек, Зохран Мамдани федералдык иммиграция жана бажы кызматынын Нью-Йорк шаарындагы ишмердүүлүгүн чектеген буйрукка кол койгон. Индияда аттракцион кулап, полиция кызматкери каза болду. Индияда паркта аттракцион кулап бер полиция кызматкери каза болуп, дагы 13 киши жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлашууда. Маалыматка ылайык, кырсык Нью-Делинин чет жакасындагы Жарманкеде болгон. Адамдар отурган аттракцион айланып жатып кулап түштү. Куткаруу иштери жүрүп жаткан учурда конструкция экинчи рет кулап, натыйжада укук коргоо кызматкери каза тапкан. Жаракат алган башка адамдардын абалы тууралуу так маалымат берилген жок. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо
жардам бергиле. Аныч. Пророк Мухаммед, мир ему и благословение, тоже был чужестранцем, бежавший из Мекки и принятый в Медине. Сура Ан-Нахль гласит: «Тех, кто после притеснений переселились ради Аллаха, мы непременно поселим в этом мире». Или, как сказал пророк Мухаммед, мир ему и благословение, ислам начался чуждым и вернется к тому, чтобы стать чуждым. Ассалаумалейкум, Манас. Алейкум ассалам. Кечээки кырсыктар боюнча бир маалымат берсең. Кырсыктар боюнча эми ал жерде көтөң кокустук болуп тур. Көтөң улак майдандан чек аракта болуп тур. Бул жерде улак болуп аткан жерде коопсуздук кызматкерлери келип карап беришти. Эмнеге келип карап беришти окшойт. Аларга да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Көпкөр федерациядан келип карап беришти өздөрү. Эң чоң жетекчиси келип карап берди. Аларга да чоң рахмат. Улакты тартибинен өткүзүп беришти. Кече мусорларды тазалаганы кеч болуп кетти эле. Кечелер ниет бар болчу, келип тазалап кетебиз деп. Бүгүн келип тазалап бүтүп калдык уже. Тазалап бүт, жыйнап алып кетти азыр.